Баобаб дарагы кайсыл жакта өсөт? Австралия, Африка, Евразия, Антарктида. Баобаб дарагы кайсыл жакта өсөт? Австралия, Африка, Евразия, Антарктида. Бир гана туура жооп бер. Ал туура жоопту бизге Жанарбек берди. Жанар? Жакында интернет баракчаларынан карадым, бул эң чоң дарак болуп эсептелет. Эң чоң эмес, эң чоңдордун катарына кирет. Бул Африкада жайгашат. Туура? Биринчи категориябыздагы акыркы суроого жооп алгым келип турат. Акбаранын көз жашы кино тасмасын кайсыл белгилүү режиссер, актер жана саясатчы атабыз тарткан? Акбаранын көз жашы кино тасмасын белгилүү режиссер, актер, саясатчы атабыз тарткан болчу. Бул Замир Эралиев, Болот Шамшиев, Мелис Убукеев же Дооронбек Садырбаевпы? 5 туура жооп, 1 жаңылыш жооп. Улан. Дооронбек Садырбаев. Баракелде. Мына ошентип 18 суроого жооп алынды. Турнирлик таблицага көз чаптырабыз. Бизде эң эле көп упайды Руслан жана Чолпон топтошту 13төн. Экинчи орунда 10дон упай топтогон Тойчубек жана Жанарбек. Максатай менен Улан бул оюнда биринчи категориябызда 9дан упай топтошту. Биздин кээ бир катышуучуларыбыз кылдын учунда гана калып өтүп кетишти. Демек, биринчи берилген 6 суроо көп тагдырларды чечпейт экен. Ошондуктан биз Максатай менен Уланга ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү оюнга келип катышканыңыздар үчүн сиздер жүздөгөн адамдардын арасынан тандалып алындыңар. Бул чоң жетишкендик. Мындан кийинки алдыга койгон сиз Максатай врач болом деп айткан болчусуз. Сиз Улан президент болом деген болчусуз. Кудай буйрса, келечекте силерди кайсыл кесипти тандасаңар дагы жакшы бир адам катарында, кыргыздын жакшы бир атуулу катарында көрөлү. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Ал эми Тойчубек, Жанарбек, Руслан жана Чолпон сиздер менен экинчи раундда кездешебиз. Экинчи раундда 8 категория бар. Алар адам, география, дүйнөлүк тарых, жаныбарлар дүйнөсү, технологиялар, саясат, Кыргызстандын кереметтери жана илимдер. Биринчилерден болуп бизде 13төн упайды чогуу топтогон Руслан жана Чолпон бар. Алардын алгачкысы Чолпонго кыздын кырчачылуу орун берет болушубуз керек. Руслан, сиз макул элесиз да, Бирок кийинки айланпада сиз биринчи оюнга киришесиз. Андан кийин Тойчубек, Жанарбек силердин дагы упайларыңар бирдей. Бирок Тойчубек көбүнчөсүн башынан баштап көбүрөөк суроого туура жооп бергендиктен Тойчубек сиз баштайсыз дагы, Жанарбек андан кийинки айланпада сиз тандайсыз. Чолпон, ким менен келдиңиз? Мен бул жакка өзүмдүн классташтарым жана досторум менен келдим, жана аларга абдан ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Өз учурунда достор жана классташтар дагы ыраазычылыкты кантип билдирет? Мынакей, студиянын жарымы эле сиз тарапта экен да. Ошон үчүн утуш керек. Бирок, Руслан, сиз дагы утушуңуз керек, Сиздин көрмандарыңыз барбы? Албетте. Кана кимдер болду экен? Макул, сиздин көрмандарыңызга бир канча мүнөттөн кийин кайра кайрылабыз. Чолпон, сиз кайсы категорияны тандайсыз? Технологиялар. Сиз технологиялар категориясын тандадыңыз, сизде 1 мүнөт бар, ал мүнөтүңүз башталды. Мен автоунааны чыгарбаганда адамдар дагы эле араба минип жүрүшмөк. Генри Форд. Туура. Ракетаны биринчи болуп космоско учурган Королёв. Туура. Сандар жана алгебралык формулаларды эсептөөчү электрондук эсептегич. Билбейм. Калькулятор. Аралыкта туруп үндүн сигналдарын жеткизүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн түзүлүш. Радио. Телефон. Абанын, жердин жана суунун температурасын өлчөөдө колдонулган шайман. Термометр. Туура. Компьютердин тармактарын бириктирген бүткүл дүйнөлүк желе кандай аталат? Интернет. Туура. Лондондуку биринчи орунда, Париждики экинчи, ал эми Москваныкы үчүнчү. Транспорттун кайсы түрү жөнүндө сөз болуп жатат? Метро. Туура. Роберт Кох кайсылдарды аныктоонун ыкмасын ойлоп тапкандыгы үчүн Нобель сыйлыгына татыган? Билбейм. Туберкулез. Попов ойлоп тапкан техниканын дагы. Туура. Дүйнөдөгү эң так сааттар кандай аталат? Электронный. Атомдук. Алгачкы метрополитен кайсыл шаарда курулган? Лондон. Туура. Кыргызстандын кайсыл областында суу транспортун кезиктирүүгө болот? Ысык көл. Туура. Химиядан алгачкы Нобель сыйлыгын алган окумуштуу? Билбейм. Рентген. Леви Страус кийимдин кайсыл түрүн ойлоп? Туура. Лазердик дисктерди окуучу компьютерлик түзүлүш? Билбейм. CD-ROM. Алысты жакындатып же жакында алыстаткан көз айнекте колдонулуучу хрусталиктер кандай деп аталат? Линза. Туура.
Технологиялар категориясын тандаган чолпон 10 упайга ээ болду. Экинчилерден болуп бизге оюнга Руслан киришмекчи. Сиз кайсы категорияны тандайсыз? Кыргызстан кереметтери. Кыргызстандын кереметтери. Дүйнөнүн канча керемети бар? 7. Кайсылар? Улуу Кытай сепили, Эфестеги Артемида храмы, Родос колосу, Александр маягы, Вавилон асмабактары, пирамидалар. Акылдын сөзү кыска, айта салса нуска. Мына ушул айтылган жооп биздин кол чабууларыбызга татыйт болсо керек, Сиз Кыргызстандын кереметтери категориясын тандадыңыз. 1 мүнөтүңүз бар. Ал мүнөттөр башталды. Бул 16-кылымга чейин Баракух деп аталуучу. Кинки. Сулайман тоо. Тянь-Шанда жайгашкан эң ири муз мөңгүсү. Эңилчек. Туура. Ош шаары канча дөңсөөнүн үстүндө жайгашкан? 3. 7. Илгерки заманда курман болгон жоокерлерге арнап тургузулган эстелик. Кинки. Айкел. 3000дик бийиктикте жайгашкан муздак чөл. Кинки. Сырт. Нарын жергесинде жайгашкан Ала тоо легендасы Таш-Рабат комплексинин кире бериши кайсыл тарапта карап турат? Чыгыш. Күн чыгышты. Туура. Тескей Ала тоо менен Күнгөй Ала тоо кыркаларынын ортосунда жайгашкан көл. Соңкөл. Ысык көл. Кыргызстандын эң ири дарыясы. Нил. Нарын. Нарын. Саймалы таш кайсыл тоо кыркаларынын чокуларында жайгашкан? Фергана. Туура. Таш-Рабат караван-сарай, бир зал жана канча бөлмөдөн турат? 40. 31. Аксай дарыясынын жолунда турган 4 бурчтук формадагы аска. Кинки. Чатыр таш. Караханилер доорунда таандык тарыхый архитектуралык эстелик Бурана кайсыл областта жайгашкан? Туура. Кыргызстандагы Шордуу көл. Каракөл. Туура. Ажидар үңкүрү кайсыл областынын аймагында жайгашкан? Ош. Туура. Кыргызстандагы эң бийик чоку? Жеңиш. Туура. Биринчи айланпада Руслан 7 упайга ээ болду. Тойчу. Сиз кайсыл категорияны тандайсыз? Дүйнөлүк тарых. Дүйнөлүк тарых. Кыргызстан тарыхын жакшы билесизби? Өтө деле эмес бирок. Бирок дүйнөлүк тарыхты андан жакшы билесизби? Кичине билем. А сиздерде мамлекеттик экзамен тапшыруу болдубу тарых сабагынан? Болду. Анан кандай баа алдыңыз? Жыйынтыгы эми чыгат бизде. Эми чыгат. Тойчу бизде дүйнөлүк тарых категориясын тандады. Сиздин 1 мүнөтүңүз бар. Ал мүнөттөр башталды. Илимдин кайсыл тармагы тарыхта эстелик буюмдар аркылуу изилдейт? Археология. Туура. Алгачкы эмгек куралы кайсыл металлдан жасалган? Эми коло. Жез. Римдин биринчи императору? Цезарь. Туура. 10-12 кылымдагы Кыргызстандын аймагындагы мамлекет? Сактар. Карахан хандыгы. 8 кылымдын биринчи жарымында араптардын мамлекети кандай деп аталган? Кинки. Халифат. Ислам канчанчы кылымда пайда болгон? 7. Туура. Кыргыз республикасынын улуттук валютасы канчанчы жылы киргизилген? 93. Туура. Гуситтик согуштар кайда болгон? Чехияда. Туура. Француздарды англичандар менен күрөшүүгө ким шыктандырган? Ангел. Жанна Дарк. Франция кайсыл мамлекет менен 100 жыл катары менен согушкан? Англия. Туура. Эң биринчи китеп кайсыл жерден чыккан? Кытай. Германия. Индияда монголдордун державасы кайсыл кылымда орногон? 13. 12. 16 кылымда. Фараондордун күмбөзү? Фараондор Египет. Туура. Египет пирамидалары. Египет. Америка континентинде отурукташуу канча миң жыл мурун башталган? Кинки. 25-30 миң жыл мурун Украина, Грузия жана Кыргызстандагы бул тарыхый окуяларга өңдөрдү таңуулап коюшкан. Украина. Революция. Тойчу биринчи айланпада 6 упайга ээ болду. Жанар. Сиздин категорияңыз? География. География. Кайсыл сабакты баарынан жакшы окуйсуз? Математика. Математиканы жакшы окуйсуз? Бирок физиканы жаман көрөсүз. Ооба. Химияны да жаман көрөсүз. Бирок мугалимдерин жакшы көрөсүз. Макул. Биздин оюнубузга ким менен келдиңиз? Менин классташтарым менен келдим, чогуу бүтүргөн балдар, кыздар аркамда турушат. Классташтарыңыздын үнү чыкпайт го? Мына ушундай классташтар менен сыймыктаныш керек. Жанар бизде география категориясын тандады. 1 мүнөтүңүз бар, ал мүнөтүңүз башталды. Сент-Питерсберг шаары кайсыл мамлекетте орун алган? Америка. Туура. Күн жерден канча эсе чоң? 100 эсе. 330. Альпы тоолорунун эң бийик чокусу? Монблан. Туура. Дүйнөдөгү эң чоң арал мамлекети? Арал мамлекет. Кинки. Индонезия. Картада канча экватор сызыгын жүргүзүүгө болот? 1.
Туура. Европанын кичи макети Мини Европа аттуу паркты кайдан көрсөк болот? Кийинки. Брюссель. Гранд Опера кайсыл шаарда жайгашкан? Кийинки. Париж. Австралиянын кайсыл шаарында эң көп адам жашайт? Сидней. Туура. Кайсыл Латын Америка мамлекетинде президент Япон улутунан болгон? Кийинки. Перу. Масис аттуу тоо кайсыл мамлекетте бар? Кийинки. Турция. Бул мамлекетте ак түс кайгы өңү болуп эсептелет? Кийинки. Япония. Деңиз саякатчыларынын ким жердин шар формасында экендигин иш жүзүндө далилдеген? Колумб. Магеллан. Дүйнөдөгү эң чоң арал Гренландия кайсыл өлкөгө таандык? Дания. Туура. Ири шаркыратманы пайда кылган Түндүк Америкадагы дарыя? Виктория. Ниагара. Туура. Жер шарындагы калктын канча бөлүгү Евразияда жашайт? 1/4. 4/3 бөлүгү. Түшүн бере турган жердин жука үстүнкү катмары эмне деп аталат? Түшүн бере турган жердин жука үстүнкү катмары эмне деп аталат? Топурак. Туура. Жанарбек Мырзакерим уулу 7 упайга ээ болду. Руслан. Экинчи айланпада сиз биринчилерден болуп тандоо мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кайсыл категорияны? Илимдер. Илимдер. Кайсыл эмнелерди, кайсыл илимдер тааныйт, үйрөнөт, изилдейт деген сөз, э? Руслан бизде өзү француз тилин окуп үйрөнүп, котормочу болгусу келет. Бирок азырынча французча бир дагы сөз билбейт. Же билеби? Жок. Чоң максаттарды коюп турсуз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиз илимдер категориясын тандадыңыз. Сизде 1 мүнөт бар. Ал мүнөтүңүз башталды. Маалыматты алуу, сактоо, иштеп чыгуу, өткөзүү жана колдонуу илими кандай аталат? Кийинки. Информатика. Өткөн окуяларды иретке келтирип, алардын объективдүүлүгүнө туура. Тамак ашты даярдоо технологияларын изилтептерин окутуучу тармак. Кийинки. Кулинария. Күндүн көркүрөөсүн изилдөөчү илим. Астрология. Бронтология. Мамлекеттин жана укуктун касиеттерин изилдөөчү илим кандай аталат? Кийинки. Юриспруденция. Алмазбек Исманкуловдун кесибин атаңыз. Кийинки. Окулист. Башка операция жасоочу хирург кандай деп аталат? Кийинки. Нейрохирург. Жер титирөөлөрдү катмардын өзгөрүшүн изилдөөчү илим. Сейсмология. Туура. Акча тыйындарды изилдөөчү илим. Неологизмдер. Нумизматика. Нумизматика. Адамдын карышын изилдеген илим кандай деп аталат? Кийинки. Геронтология. Кытайды изилдеген илим. Синя. Синология. Циолковскийди дал ушул илимдин негиздөөчүсү деп билебиз. Кийинки. Космонавтика. Иттер менен кайсыл адисти иштешет? Кийинки. Кинолог. Коомду жана коомчулукту изилдеген илим. Кийинки. Социология. Жер казуулар аркылуу тарыхый ачылыштар жасоочу илимпоздор. Кийинки. Археологдор. Асман телолорунун пайда болушун, өсүшүн жана кыймылын изилдөөчү илим. Астрономия. Маалыматтын мүмкүн болушунча жашыруун болуусун камсыздоочу илимдин тармагы. Шашпаңыз. Маалыматтын мүмкүн болушунча жашыруун болуусун камсыздоочу илимдин тармагы? Билем. Криптография. Руслан азыр 3 суроого туура жооп берип, бардыгы болуп 10 упай топтоду. Кийинкилерден болуп бизге Чолпон. Сиз кайсыл категорияны тандайсыз? Саясат. Саясат. Сиз эл аралык бизнес башкаруу бөлүмүнө тапшыргантасыз. Бирок аудицияга өтүп калсаңыз, аяктандай факультет жок болсо? Ал жакта бизнес управление деген факультет бар. Сиз билип койдуңуз. Ооба. Демек, максатыңыз биздин суперфиналыбызды жеңип алуу. Бул жерде бардык катышуучулардын максаты ошондой болуш керек. Сиздин саясат категорияңызга 1 мүнөт берилет. Мына ушул 1 мүнөтүңүз башталды. Фидель Кастронун ордуна келген Кубанын жаңы башчысы. Раул Кастро. Туура. Вьетнам учурунда кайсыл саясий системанын алкагында өнүгүүдө? Учурда. Коммунисттик. Туура. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары канча жылга шайланат? 3, 4. АКШнын желегиндеги жылдыздардын саны эмнени түшүндүрөт? Штатына жараша. Туура. Өлкө башчысынын парламенттин чечими менен жумуш ордунан бошотуу процедурасы кандай деп аталат? Импичмент. Туура. Түркмөнстандын президентинин ысымын атаңыз. Мухаммедов. Гурбангулы. Францияны Саркозиге чейинки башкарган президент. Билбейм. Жакшыраак. Кайсыл мамлекеттин туусунан Калашников автоматынын сүрөттөлүшүн көрүүгө мүмкүн? Билбейм башка. Мозамбик. Германия канцлеринин ысымы? Билбейм башка. Ангела Меркель. Такка отурган өлкө башчысынын салтанаттуу ант берүү азими кандай деп аталат? Инаугурация. Туура. 900 күн блокаданын алдында калган совет шаары? Ленинград. Туура. Суук согуш канчанчы жылы аяктаган? Билбейм. 91-жылы. Барак Обама кайсыл партиянын атынан талапкер болгон? Республиканец. Демократтар. СССРдин маалында канча партия бар болчу? 1. 2009-жылдагы Грузия менен Россиянын ортосундагы кагылышуу кайсыл аймак үчүн болгон? Түштүк Осетия. Берлин дубалы канчанчы жылы кулатылган? 91. Берлин дубалы канчанчы жылы кулатылган? 91. 1989-жылы.
Рахмат. Чолпон 9 суроого жооп берди, жалпысы болуп 19 упай топтоду. Экинчи айлампада Жанар, сиз баштайсыз оюнду. Кайсыл категория? Сизде эки эле категория бар. Ошонун бирөөсүн тандашыңыз керек. Жаныбарлар. Жаныбарлар категориясы. Демек, жаныбарлар дүйнөсүнө кызыгабыз. Жанар бизде жаныбарлар категориясын тандады. Сиздин 1 мүнөтүңүз бар, ал мүнөтүңүз башталды. Кайсыл жаныбарды бамбук аюусу деп атайбыз? Панда. Туура. Жаныбарлардын калдыктарын изилдеген илим? Археология. Палеонтология. Император пингвини башка пингвиндерден эмнеси менен Чоңдугу. айырмаланат? Туура. Эң кичине маймылдар кайсыл аралда жайгашкан? Аралдабы? Кийинки. Мадагаскар. Бул жаныбар Амур, Сибирь, Уссури түрүндө болот. Кийинки. Жолборс. Кайсыл материкте жылан болбойт? Антарктида. Туура. Дүйнөдөгү жалгыз мамонт музейи кайсы жакта жайгашкан? Якут шаарында. Кайсыл континентте динго жапайы иттер? Австралия. Туура. Кайсыл эл уйду ыйык деп тутушат? Индия. Туура. Австралиянын гербинде тартылган жаныбар? Динго. Кенгуру. Жарганат жаныбарлардын кайсыл классына кирет? Хансоруч. Сүт эмүүчүлөр. Эң узун жаныбар? Жираф. Туура. Метро Голден Майер студиясы Аштан. тарткан кинолордун башында? Аштан. Туура. Иттер жөнүндөгү илим? Кийинки. Кинология. Кайсыл жаныбар дайыма көз ачык бойдон уктайт? Кийинки. Балык. Бул канаттууларды байыркы Римде короо кайтарган иттердин ордуна колдонгон? Тоок. Каз. Чуркоого салынчу күлүк аттардын такасы жөнөкөй аттардыкынан эмнеси менен айырмаланат? Жеңилирээк болот. Туура. Жанарбек 8 суроого туура жооп берди. Бардыгы болуп 15 упай топтоду. Тойчу, сизде аябай